улак болбой турган эле жаңылык болуп турат азыр. Ушунчалык кымбат аттар алынып атты ар бир командага. Көкбөрүгө аралашканы мындай кырсык болгон эмес да. Атам деле көкбөрүдөн каза болгон деп айтып калган экенсиз да. Бул негизи бул оюндан коркпош керек да. Дух керек. Дух керек, характер керек балагачы. Кудай буйруса быйыл аттарыбыз 60-70% жаңыланды. Достуктун атын чыгарган ынтымак, ынтымактын атын чыгарган достук депчи. Чын-чынына келгенде таласта гана жок. Тирлиги да. Мисалы $10 000, $15 000 берип атса, ошолор мага ошо кара кушту быйыл подарка кылып беришкен. Соло ТВнын көрүүчүлөрүнө Талас облусу Айтматов району Бакайыр айылынан жалындуу салам айтабыз. Бүгүн биз Көкбөрү боюнча улуттук курама команданын жана ынтымак командасынын оюнчусу Нуржан Мелисбек уулу менен кенен ачык маек куралы деп турабыз. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Сиздин айылыңызга конок болуп келип отурабыз. Айылыңыз абдан кооз экен. Алгач эле эмне жаңылык сиздерде? Айылыңыздарда, командаңыздарда жалпы. Ассаламу алейкум. Улак болбой турган эле жаңылык болуп турат азыр. Бизде ушу Көкбөрү менен жүргөндөн кийин эле жаңылыктын баарын ушу Көкбөрү жактан эле айтпасак, башка жакта жаңылык деле жок, жаңылык деле укпайбыз. Көкбөрүдө Норус турниринде бир аз ушу Көкбөрү дүйнөсүндө бир аз кырсык болуп, ошол аркылуу бир аз оюн токтоп турат. Дароо эле ошол баягы негизги темадан баштап кеттик да, тилекке каршы ушул Норус турниринде сиз айтып өткөндөй бир аз кырсык болуп кетти. Негизи эле ошол күнү сиз ошол турнирде белеңиз. Бул кабарды укканда кандай кабыл алдыңыз? Анан азыр сиздерге кайра Көкбөрү жанданышы качан болот деген сөздөр айтылууда. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Биз ошол Норус турнирине 2025-жылкы Норус турнирине боло турчу Көкбөрү оюнуна бир айдан ашык даярдык үстүндө жүрдүк. Негизи буга аябай быйыл өзгөчө даярданууларды көрүп жүрдүк. Башка команда, башка клубтардан кээ бирлери 2 ай даярданышты, биз аны да көрүп жүрдүк. Негизи быйыл аябай мыкты деңгээлде элди ушунчалык бир кубандырган мыкты оюн болчу да. Анткени биз мындай даярдыкты башка командалардан мындай айтканда өзүбүздөн дагы эле бөлө элек болчу мындай даярдыкчы. Аябай эрте башталды. Ушунчалык кымбат аттар алынып атты ар бир командага. Мыкты балдардын баары командалар, мыкты командаларга бөлүнүп атты, контрактка келишип. Анан эми ошо Көкбөрү ошо биринчи эле күнү, биринчи оюнда кырсык болуп калды да. Көкбөрүгө аралашканы мындай кырсык болгон эмес да. Бул Тайгазан жаатында, Тайгазандын түптөлүп болуп келатканына 28 жыл болуптур деп жатат. Бирок ошону мен ошол убакытка чейин көрө элек болчумун. Мен бирок болуп жүрөт убактарда баягы коюп кетип, ат коюп кетип, кээ бир адамдарды баягы каза болуп калгандар бар. Аны биз өз көзүбүз менен көргөнбүз. Бирок эми бул мамлекеттик деңгээлде бул эми буну Норус турнирин канча деген мамлекеттер кызыгып көрөт биздин оюнду. Казак, Өзбекстан Күтүп аткан болчу эл деле. Эми бул кырсык мамлекет деңгээлдеги оюн болуп аткандыктан ошого байланыштуу бул оюн токтоп калды да. Эми Кудай буйруса, майдын ичинде оюн болот деп жатат. Жаңылык күтүп турабыз да. Азыркы учурда да баягы сиз айткан даярдык сиздерде уланып жатабы же турнир так датасы белгиленбеген үчүн даярдыктар бир аз басаңдап калдыбы? Биз азыр аттардын баарын чогултуп бир жерде эле карап отурабыз да. Даярдык деле жүрөт аттар. Бирок буйруса так датасы айтылмайынча баягы даярдык кыла албай турабыз. Сбор болбой турат да.
Кудай буйруса эми даярдыкты ушу жакын күндөрү айтылып калат, болот же болбой турганы. Ошо карата. Анан азыр мынтип сурагым келип турат да, негизи ушул Көкбөрүдөгү кырсык делеби сизге деле буга чейин деле мындай тааныш экен да, сиздин маектериңиздин биринен көрүп ушул атам деле Көкбөрүдөн каза болгон деп айтып калган экенсиз да. Ошону бир эскерип айтып берсеңиз. Ооба. Ал кишинин да оюндарын эми ал убакта YouTube же телефон деген өзү болгон эмес экен да. Бирок атаң өзүнүн атаңды көргөндөр өлбөсүн деген жакшы сөз бар го бизде. Ооба, мен атам менен аралашып, атам менен жакын мамиледе болуп жүргөн адамдар бар азыр. Ошолордун баарынан угам, кандай киши экенин, кандай улак ойногонун, кандай адам экенин. Эми биз ушу элдимин айтуусунча биз андай адам боло албайбыз, андай киши боло албайбыз да. Эми ошол оюндон эле ошо жыгылып катуу травма алып, кийин мен чоңойгондо эле ушу төшөктөн баспай жатып анан каза болуп калды да. Ошо белинен кеткен дейт. Эми аны күнөөлөгөн, ал эми Буйрук. ооба дейм, ал Кудайдан. Ажал ар кандай нерсе менен алат эмеспи? Ооба, анан эми Мен муну сураганым ушул окуядан кийин балким баягы сиздин Көкбөрүгө аралашып баштаганыңызда балким жакындарыңыздардан же каршы болгондор болбодубу, балким токтотуп. эми каршы болгондор болду эми үйдө. Не кыласың, улактан эмне пайда табасың, эмне пайда жок сенде. Көрүп атсың, бирөөнүн буту сынат, бирөөнүн колу сынат. Эми кызыгуу болгондон кийин болбойт экен да. Токтоно албайсың. Токтоно албайсың. Биз эми өз кичинекей кезибизде эле аттын үстүндө жүрүп, кээде укта чыкты аттын үстүндөчү. Ошондой болчу да анан. Ошо атка кызыгуунун артынан эле ушул Көкбөрүгө кызыктык го дейм. Эми атка кызыкпасак, Көкбөрү деле болмок эмес окшойт. Негизи сиз деле эмес, жалпы эле баягы жаштык кезинен Көкбөрүгө кызыккан жигиттердин апалары көбүнчө ушул каршы болуп, же болбосо Көкбөрүдөн улактан эмне табасың, эмне пайда тапсың деп баягы каршылыктарын айтышат да. Ага болбой эле биздин кыргыз жигиттери баягы баарыбыз атка жакынбыз, качып болсо деле кеттик оюнга деп айтып келишет эмеспи? Ушул суроону азыр мен да сизге бир ушундай бир ийгиликтерге жетип отурасыз Көкбөрүдөн. Бир нече жолу мыкты оюнчуларды алып. Сиз ушулар менен катар бир Көкбөрү оюнунан, улак оюнунан эмне пайда таптыңыз азыр бүгүнкү күндө? Мен Көкбөрү ушу ойногоныма 12-13 жыл болуп калды окшойт. Бирок ушу ынтымак командасына чапканыма Кыргызстандагы эми белгилүү 4 команда, 5 команданын бирөө да. Ушу командага чапканыма 10 жыл болду. Бирок 10 жылдан бери Көкбөрүдөн эч кандай жамандык көргөн жокмун. Ооба, майда чүйдө травмалар болгон чыгар. Бирок жакшы дос таптым, жакшы аке таптым, жакшы адамдар менен жүрдүм. Бул Көкбөрүдөн эч бир мындай жаман адам менен учурашып, жаман адам менен жолуккан жокмун да. Жалаң жакшы адамдар менен жолугуп, жакшы адамдар менен ушул убакка чейин саламдашып, учурашып келатам. Канча деген эл менен жакшы мамиледемин. Эми бул Көкбөрү мен үчүн өтө эле бир чоң, жашоомо өтө эле бир чоң таасирин тийгизди. Эл көрдүм, жер көрдүм. Бир ушу айылда жүрбөй, Кыргызстан өзүбүздүн мамлекетибиздин мыкты болгон оюну Көкбөрүгө салымын кошуп, Кыргызстандын намысын коргодум. Бул мен үчүн жакшы эле ийгиликтерге, жакшы эле сонун жеңиштерге алып келди да. Анан сиздин карьераңызда жанагы мен билгенден Замандаш командасында башталып, андан соң Бакай ата, анан Ынтымак командасына келбедиңизби? Жаштык кезден ушул Көкбөрүгө аралашып баштаганда сизде ушундай максат бар беле? Мен чоң баягы Премьер лигадагы мыкты клубтардын бирине ойнойм буюрса деген, же болбосо
өзү эле болуп кеттиби? Мен ошол замандаш командасына 2013 болуш керек. Мен билишимче 2013 жылы чапкам да. Ошондо мен 2012 жылы 11-ди бүттүм, 11 классты. 2013 жылы чаптым. Ошол убакта деле мен ушул Кыргызстанда чоң оюндар өтөт дегенди мындай бир билбей ушинтип жүрчүкөм да. Анан ушу замандаш командасы менен барганда анан ошол жерден барып анан баягы чоң аренадагы оюнду биринчи жолу көрүп, Атмосфера башкача. атмосфера башка, ошол жерден анан ушундай оюн болот турбайбы ушул жерде деп ошондо билдим да. Биринчи жолу ошондо өзүм деле эми шаарга деле көп барбасам керек да ошол маалдардачы. Шаарга барып ошондо биринчи жолу оюнду көрдүм. Анан кийин келдим. Жүрүп анан 2014-жылы Бакай ата командасы түптөлүп ошол жерге барганда анан ошондо барып анан Кудай буйрса ушу ынтымак командасына ойнойм деген бир жакшы ойлор менен келгем да. 2015 го дейм. 2015-жылы. Анан баягы Кудайдан болуп эле ушу 2016-жылдын Нооруз турнирине ынтымак командасына кирип калдым да. Ошо киргенде эле анан ошо ынтымак командасына киргенде анан өзүмө ушундай бир жакшы бир неме койдум, ниет койдум. Кудай буйрса ушу ынтымак командасында бир мыкты оюнчу аталгыча болгон аракетимди жумшагайын буйрса деп. Азыркы учурда ошол максаттарыңыз, бир тилектериңиз ашык менен орундалып отурган чагы бул. Шүгүр. Анан улуттук курамага эң алгачкы жолу кандай чакырылып калдыңыз? Ошол учурдагы сезимдериңиз менен бөлүшүп берсеңиз. 2017-жылы болгон улуттук курамга. Астанада дүйнө чемпионаты өткөн. Ошол жерге. Ал убакта эми Нооруз турниринин 9-май турнирин уткан командадан 6 бала кирет. Анан кийинки 6 баланы 2-3 орун алган команданын мыкты оюнчуларын кошобуз деп. Ушундай көкбөрүдө эреже бар болчу да. Анан эми биринчи уткан командада эми мыкты оюнчулар бар үчүн утуп атат деп анан 6 оюнчуну аралаштырабыз дегенден анан ошондо Талас Бегалиев байкебиз президент болчу ошол ынтымак командасынын. Анан ошолор 5 баланы тандашып анан ушу командадагы эң жаш бала ушу Нуржан ушу бала өссүн, ушу бала чоң оюндарга катышып дух алсын деп анан тажрыйба ала берсин деп анан мен эми ал убакта эми менен да мыкты оюнчулар бар болчу эми 2-3 орун алганда. Сизди келечекке даярдаган. Ынтымак командасындагы буюрса келечектешип анан мен ошо 6-чы оюнчу кылып туруп кошкон да. Ошондо 2017-жылы кошулгам. Ошондо кошулуп ошол күндөн баштап өзүмө бир жакшы неме алгам да эми буюрса кошулдум эми. Качан бир убакытка чейин эми өзүм жаштарга чейинкиге курамга кошулуп буюрса оюн көрсөтөм деп. Анан азыркы учурда бүгүнкү күнгө чейинки оюндарыңыздын, жетишкендиктериңиздин ичинен сизге бир эң баалуу дейлиби же эң эсте каларлыгы, анан көп эң эстеген оюнуңуз же болбосо жетишкендигиңиз кайсы Көкбөрүдө? 3 жылда бир 10 турнир болсо бир 5-6 турниринде мыкты оюнчу аталгам. Ошондо 2020-жылы карантин болду. 2020 болду. 2020-жылы карантин болуп, Sport Awards деп Кыргызстанда неме болчу да. Жыл мыктысы деп спортчулар тандайт. Ошол жерден чакан карантин болуп, чакан эле неме болуп, ошол жерден биринчи жолу Sport Awards мыкты улакчы наамын алгам. Ошондо сүйүнгөм, ошо Кыргызстандагы эң мыкты улакчы болуп аталдым. Бул менин эң биринчи жетишкендигим деп. Андан кийинки жылы 2021-жылы кайра ошол болду, чоң аренада, филармонияда болгон. Ошондо кайра кийинки жылы дагы мыкты оюнчуну алдым да, ошол жерден мыкты улакчыны алдым. Азыр мына кеп кылып отурабыз, сиздин баягы мыкты оюнчуну бир нече ирет алганыңыз, турнирлерде бир ондогон ирет алганыңыз, анан бир бизди көрүп жаткан жаш муундан, жаш жигиттерден атынан сурагым келип атат да. Ушундай сиздей деңгээлдеги мыкты Көкбөрү болуу үчүн жаштыгынан эмне аракеттерди көрүп башташ керек? Анан жалпы эле мисалы сизге шакирт болом деп кызыккандар деле болсо керек да.
жаш жигиттерди бир жаштыгынан көрүп байкаса болобу, келечекте оюнчу болчудай же болбосо мындан чыгышы кыйыныракпы деген сыяктуучу. Эми бул негизи кээ бир баягы сот тармактардан жазгандар бар. Мындай кылайык, тигиндей кылайык же барайынске. Эми бул келип же мен менен жүрүп адам деле эмес да, жаш балдарга. Эми бул көкбөрүнүн тренировкасы көкбөрү да. Көкбөрүнгө ойнош керек. Мындай залдан тим менен мыкты болсоң деле ат үстүндө баягы катып иштей албашың мүмкүн, жарган да болушу мүмкүн. Негизи көкбөрүнүн тренировка, көкбөрү бул негизи бул оюндан коркпош керек да. Дух керек. Дух керек, характер керек балагачы, мощныйчы. Баягы тиги келип буларын улакты алып кетип калса, кайра ошого жиндешек да мен ону мени эмнеге алып алды, мен бар адам кайра алышым керек деген сыяктуу характер болуш керек да. Азыркы учурда сиздин пикириңизде бүгүнкү күндө Кыргызстандын баягы клубтар аралык премьер лиганын деңгээли кандай өсүүдө? Баягы жаңыдан клубтарда мен байкаганымдан бир бардык клубтардын аракеттери акыркы жылдары аябай өзгөчө болуп баштады, аттарына көңүл буруп, оюнчулар менен келишим түзүп дегендей. Ооба, эми бул азыркы күндө командалар чын-чынына келгенде бул бир 2-3 киши эле каражат кетирип атат да. Мисалы бир командага, ынтымак командасына мисалы бир 2-3 бала эле каражат кетиришип атат. Жага мамлекет төлөп бербейт. Чыста өзүнүн чөнтөгүнөн берип атат. Достукка деле ошондой, Сары Өзөнгө деле, башка командаларга деле мисалы. Бүт бир эки ошо мисалы эми ошолор чындыгында эми ушу көкбөрү өнүксүн, командам ушу ар ким өз областынан чыгат да, ошол эчем ушу областка ушул команданы бир таанытып аракетим кылайын деген сыяктуу эле ошолор аракет кылышып атат да көкбөрүгөчү. Өнүгүүсү жакшы, буюрса бардык командалар мыкты даярданып келе жатат. Азыр сиз айтып өттүңүз, мисалы ынтымакка 2-3 киши эле акча салып атат депчи. Ынтымакты ушундай кармап турган, сиз айтып аткан 2-3 киши кимдер, аттарын атап бере аласызбы? Азыр эми баягы белгилүү ушу президент болуп турган Эрлан Абдыкапаров деген акебиз бар. Андан кийин эле Адилет деген жетекчибиз бар. Ошо фамилиясын унутуп атам, бирок Адилет. Чындыгында азыр эң күч келип аткан ушул эки акеге да. Агаларыбыз да бизден улуураак. Ушул агаларыбыз чындыгында баягы бүт жагынан жардам неме финансировать этип, бүт жагынан каржылашып, бүт жагынан аракетин кылышып, башка баягы акелерди, таластык Мөмин деген аты бар мыкты байкелерди чакырып, баягы биржеңден кол чыгарайык деген сыяктуу кылып, ошондой кылып Мейнет ошолор. бүт мейнет ошолордуку да. Ошолор кылып келатат азыркы күндө. Буга чейин дагы акелер кылган, бирок ошолордун баягы немесин жоктотпой кылып келатат да. Токтотпой улантып келе жатат буюрса. Ынтымак командасынын ичинде азыр маанай кандай, эмне жаңылыктар, сиздердин катарга жаңы оюнчулар кошулуп атат деп уктук. Ооба, эми бирок основной эле ушу мурунтан бери эле чаап келаткан эле балдар азыр ынтымакта. Кошулса, былтыр бир 2 бала кошулду. Калган бүт эле мурунку эле балдар. Бүттүк эле ошо 91 эле капитаныбыз бар, Жөкө Орозбаев деген. Ошол 87-жылкы, калган бүттүк эле ошо 91ден баштап 2004кө чейинки жылкы балдар да, жаш балдар бар. Кудай буюрса бардыгы тең азыр командада мыктылыгын дагы деле сатап турат деген ойдомун. Жаш эле бар, жап-жаш. Бардыгы эми бир тең да, чын-чын айгандачы. Дагы бир топко эми буюрса күчтөрү бар го деп ойлойм. Аттарыңыздарда жаңылануулар барбы? Ооба, аттар Кудай буюрса быйыл аттарыбыз 60-70% жаңыланды. Бүттүгү жакшы аттар.
бүттүгү, оюнга правильный аттар. Аттарыбыз Кудай буйрса аттарыбыз өтө эле жакшы да. Кайдан келген аттар, кайдан жаңылаңыздар? Мисалы Сиздин аттар да жаңыланды жеке өзүңүз? Талас областынан эле ушу область боюнча бир эки эле ат барды. Жараган ат да алардачы. 100 ат бар, 1000 ат болсо да бир экөө эле бар да жарапчы. Аябай баягы оюндарга салып отуруп, такшалтып, ушундай жарайт уже болду деп алып барышкан. Бир эки атты чүйдөн алышты. Чүйдөн да баягы кымбат акчага сатып алышты. Калган аттар ошо мурунтан эле келаткан ынтымактагы баягы күчүн топтоп турган аттар калган. Өзүм да Кудай буйрса жаңы ат болчу. Ада ушу чүйдөн чыккан. Таластык бир акелерибиз алып бир көчмөндөргө чабылып келди, Кудай буйрса. Эң мыкты деген аттардын катарын толуктап турган ат да. Анан ат демекчи, сиз ушуга чейин карьераңызда баягы сиз чабып келген аттардын кайсынысы сизге эң жакын болду? Мен көп жолу мыкты оюнчуну алган ушу Каракуш деген ат болду. Катары мен 3 турнирлеп, 2 турнирлеп алган мыкты оюнчулардын бүттүгүнө ушу Каракуш себепкер болду. Кудай ошол ат менен мыкты оюндарды көргөздүм. Мына быйылкы жылы Кудай буйрса ал ат эле бир топ жашка барып калды. Мына ушул Аскат Искендеров деген байкебиз бар. Байыш Акматбеков деген да агабыз бар. Ошол эки акеге, эки ага чоң рахмат. Ошолор мага ошо Каракушты быйыл подарка кылып беришкен. Ошол ат менен ушунча жыл оюн көрсөттүм. Азыр Каракуш сизде экен. Ушунча жыл ушул экөөңөр тандем болуп, мыкты оюндар көрсөтүп жүрдүңөр көк бөрүдө деп. Экөө подарка кылып, Кудай буйрса Каракуш азыр өзүмдө да. Каракуш деле баягы сизден башка бирөө отурса башкачараак эме кылса керек. Экөөңүздөрдө бир баягы тандем дегенде байланыш байкалабы? Эми мен миндим ошол атты. Норус турниринде ушул баягы нарыр болот эле им калдым да ошол атты. Анан баягы им көрүп мындай чаап бир оюнга чапкандан кийин ат мага мындай жакты да аябайчы. Өзүмкүн баягы өзүм ойлонгудай эле кылып берип коет да атчы. Бул ат жакты, мен ушул атты чабайын десем, макул деди. Ошо менен эле кийинки оюндарда чаптым. Ошол оюнда чабып эле 2019-жылы Норус турнири болчу. Ошол оюнда чабып эле ошол ат менен мыкты оюн чалдым. Анан кийин ошол атты чаап калдым. Почти канча 4 жыл чаптым окшойт. 3 жыл, 4 жыл чаап койдум. Кудай буйрса ал ат азыр өзүмдө. Быйыл бийлиги койдум. Кудай буйрса кумдарын чыгарабыз. Сиздин карьераңыздын бир жарымына жакыны ошол Каракуш менен өткөн турбайбы? Ошол менен 3 жыл, 4 жыл ошол менен ойнодум. Андан кийин бир оюнда бир ат им калам. Кайра жакшы атты алып келип, кийинки оюнда дагы ошол им калам, ушундай баягы. Туруктуу ат эме элекмин, бирок жакшы аттарды имкелеп атам, Кудай буйрса. Анан эми баягы жалпы клубтар жөнүндө сурагым келип турат да. Мисалы баягы футболдо деле же башка спорттун түрүндө деле 2 же 3 баягы мыкты спортчулар же мыкты клубтар бар болсо, баягы атаандаштык күчөп, алардын деңгээли да өсөт, аты да чыгат дегендейчи. Мен мындай пикир айтсам, сиз кошуласызбы? Мисалы достуктун атын чыгарган ынтымак, ынтымактын атын чыгарган достук депчи. Акыркы жылдары ушул экөөнүн атаандаштыгы аябай эме болбодубу? Мисалы сиздердин атаандаштыктын жардамы менен клубтар аралык оюндун өскөнүнө бир таасир тийдиби? Негизи көк бөрүдө любой эле спортто да, мисалы бардык эле спортто атаандаштык мисалы мыкты болбосо, анын оюндун кызыгы деле жок, кызыгы деле кетет го дейм. Негизи ошондой да. Анан эми биз ынтымак командасы менен, достук командасы менен канча жылдан бери баягы финалга чыгабыз, же полуфиналда ойнойбуз, ушундай болуп келет да. Бирок ушундай бир тирештик болот. Аттардын баягы чуркашы, эки жактын тең, аттар да тең, балдар да тең. Бири-бирине баягы өткөрбөйт да, тактикаларын билет бири-бири теңчи. Биздин тактикаларды алар билет. Тактика жасайын десең, алар уже билет, уже андай кылышпай, буянан чыга калып. Экөөнүн оюну эми чын-чынына келгенде азыр эл арасында айтылып жүрбөйбү? Эл классика ойнойт.
Лекон оюнунда 10 миң деп 20 миң деп киши топтолот да. Көлдө отурган болсо Таластын ушак башынан, Оштун тияк башынан де ойчу Кыргызстан 7 областынан баягы атайын бир жалдашып өздөрүнчө бир командаларга көрмандык кылып, плакаттан чапташып алып 7 областтан барып атат да. Эми баягы бул жакшы бул көк бөөрүнүн өнүгүшү, бул көк бөөрү биздин кыргыздын канына сиңген кыргыздын каада салт оюн экенин билдирип атат да. Мисалы башка мейли жаңы чыгып келаткан клуб дейли, жаңы чыгып келаткан клуб менен ойногонго караганда ушул достук менен ойногон учур, ага чыгып бараткандагы бир сезимдер деле башкача болсо керек, Эми азыр мына высший лига деп бөлүнүп калды. Бирок ошол жерде высший лига келгенден кийин баардык команда күчтөнөт да. Аябай күчтөнөт. Акыркы жылдары Сары Өзөн аябай катуу келди. Сары Өзөн жакшы күчтөнөт. Намыс командасы келатат. Эми бүт бар жакшы акчаларды топтошуп, атайын ушу көк бөөрү дешип, сарпташып жакшы аттарды алса болот. Быйыл Кудай буйрса аябай эле жакшы даярдыкта болчу да, көп командаларчы. Быйыл аябай бири-бирине ишене албай, анткени достук менен намыс ойноду көлдө. Ал экөө да булютка чейин барышты. Намыс да ушундай аябай күчтөнгүндү азыр. Намыс не кылат, намыс не болот деп биз да ошентип турганбыз азырчы. Байкап, Байкапчы. Кандай оюн болор болду экен ушулар менен. Булар да аябай жакшы аттарды алышты, намыс командасы. Барыбир бул клубтар болуп атпайбы? Ошол эле Сары Өзөн, сиз айткан Намыс, Ынтымак, Достук. Бирок клубтар деген менен бизде негедир мындай түшүнүк калыптанып калды да, айланып келип эле баары бир облуска такалыпчы. Анан биздин клубтар аралык эмеде байкалабы азыр? Баягы облуска карабай эле келишим түзүлсө, мисалы Таластын жигити ошол эле Достукка барып келишим түзүп, же болбосо сиздерге да башка клубтардан мындай сунуштар түшөбү? Ооба, азыр ойноп эле жүрөт. Баягы Таластын балдары бар, мисалы Булокко чейин 2-3 бала Достук командасында ойночу Таластын. Нарындын балдары мисалы Чүйдө ойноп жүргөн көрчүк. Көлдүн балдары Нарында ойноп жүргөн. Ушундай азыр бардыгында эле бар, ар жактын балдары бар да. Эми бирок чын-чынына келгенде Таласта гана жок. Таласта 12 бала тең Талас областынын жалгыз Таластын балдары. Эми чын-чынына келгенде бизде баягы тай казан оюну аябай күчөп азыр аябай ушундай бир эмне оюн болду да тай казанда болуп турат да биздечи. Биз да сиздерге ушул айылыңызга келге чейин көп айылдарды байкадык. Дээрлик бардык айылда өзүнүн тай казандары бар экен, Бүттүгүндө ошо тай казан оюну аябай күчөдү. Анан ушунчалык көп мыкты оюнчуларды тандаш Ынтымак командасына 12 бала кирип, ошого 12 баланы тандаш бул өзүнчө бир чоң бир немени жаратат да. Кыйынчылыкты жаратат. Анткени баары биринен ашкан, бири мыкты, бири дагы мыкты болупчу. Анан эми 12 баланы түптөгөндөн кийин дагы башка командаларга кеткен канча бала бар Таластыкы. Эми ошол себептен эле башка жактан балдар ала албайт го деп ойлойм. Мен айтайын дегеним баягы атын атабай эле коеюн. Ушул сиз айткандай баягы Таластан негизи мыкты оюнчулары көп эмеспи? Анан ушул Таластан бир оюнчу башка облустун дагы бир клубу менен келишим түзгөнүнө баягы социалдык тармактарда бир аябай талкуу болуп кетти эле да. Сен мисалы Талас облусун саттың, андай-мындай деген сыяктуучу. Сиз деле менин пикириме кошулат болушуңуз керек. Бул андай саткындыкка кирбесе керек, клуб оюнда чакырылса келишим түзүп эле ойной берген туура го, жан. Ооба да. Мисалы эми мен билбейм, мен 10 жыл болду ойноп келатканыма Ынтымакка. Эми дагы канча жыл ойноорумду бир Кудай өзү билет. Азыр жаштар ушундай жаштар чыгып келатат. Эмне деген мыкты оюнчулар чыгып келатат азыр. Дастан, Исхак, Байыш деген бала бар, Айдархан бар, бизде Өмүрбек. Ушулардын баары жаш балдар да. Менен мисалы бардыгы менен 10 жаш кичи балдар да. Анан эми биз дагы бир 5 жыл чабарбыз, же 10 жыл чабарбыз. Аны бир Кудай билет. Бирок жаштар мыкты болуп келе берсе биз акырын өзүң кала бересиң да. Эми бул колдон келишинче аракетибизди кыла беребиз, бирок эми ошол убакытка чейин эми мүмкүн жаш балдар эртең мыкты чыгып келатып
бир команда келишим берсе барып чаба берген бул жакшы го деп ойлойм. Антип бир четинен Көкбөрүгө ушундай бир өнүгүшүнө бир жакшы салым болот. Бир чети бөлүнбөөгө бир жакшы жол болот, бөлүнбөш керек дегенге. Бир чет өз тирлиги да. Мисалы $10.000, $15.000 берип атса, бир 2 миллион сом акча берип атса, канча деген тирлигин кылып атат. Мисалы биздики ушу Көкбөрү менен эле үй бүлө багабыз деп айта албайбыз Көкбөрү менен. Бирок негизги кесип. Өзүбүздүн негизги кесип болгондон кийин Көкбөрүдөн тапкан немебиз бизге кичине неме да. Акчабыз бизге ушундай жугумдуу болот. Бизге ушундай бир жакшы да Көкбөрүдөн алган акчабыз. Анткени ойноп, ушунча тытынып берилип баягы мээнет менен келет да чыстачы. Ошол себептен ошол акча бизге аябай мындай жугумдуу болот да. Берекелүү болот. Ошол себептен ар ким өз деңгээлине жараша баягы клубтардан контракт алып ойной берсе жакшы го деп ойлойм да. Азыр эсиме түшүп кетти. Бул тема бир аз мурунку болсо деле баягы көчмөндөр оюндан кийин Казакстандын көкбөрүчүлөрү менен бир аз биртөө эле ызычуу болуп кетпедиби? Баягы калыстык жагынан. Анан ал болбой эле мисалы ал курамада болбогону менен мисалы жеке мен көрүп калдым баягы Макош беле ал пикирин айтып чыкты. Мисалы кыргыз оюнчуларына баягы калыстыктан бир аз туура эмес болуп калды деген сыяктуучу. Жалпы эле азыр Казакстандын көкбөрүчүлөрү менен мамилеңиздер кандай? Андан кийин бир аз сактандап кетпедиби? Бул Көкбөрүнү, алардын көкпарын, биздин Көкбөрүнү ушул эки мамлекет баягы мыкты деңгээлде ойнойт да. Муну мындай нерсе менен жөн эле ажырап салбаш керек болчу деп ойлойм. Дагы деле бизге келсе ойносо болот да. Биз көкпар ойнойбуз, биз көкпарга келебиз десе, бизде антип судья тартып, же бир уруш талаш болуп, бир элди жаман кылып, бүтүндөй бир элди эмес, ошо 12 оюнчуну эле же бир судьяны эле жаман көрүшүбүз керек да, биз бүтүндөй элди жаман көрбөйчү. Анан бизге келсе деле биз андай бизде болбойт да. Уруш талаш, биз антип тартып, оюн. Уттуу, күчтүүбү утат. Күчтүүбү утулат. Ошол эле нерсе болуш керек да негизи. Анан ал жерде бир аз туура эмес нерселер болуп кетти ооба. Бирок кээ бир ушундай бир комментарий жазышып, ушундай бир жаман сөздөр чыгып кетти. Бүтүндөй казак элин жаман кылышып. Ал нерсе баарыбызга туура эмес да. Баягы жакшы сөздөр бар го Киши жаман болушу мүмкүн, улут эмес деп. Ооба, киши жаман болушу мүмкүн, бирок жок, улут эмес депчи. Ошол себептен ал жерде бир Көкбөрүдө канча бир 12 бала бар. Тренер, саяпкер бар. 14 анан неме бар да, калыс болду ошол жерде. Ашып барса 20 кишиден. 15 киши жаман болду. Жаман, ошолор кылды. Бирок бүтүндөй казак элин жаман көрбөйлү. Бул оюн токтоп калган чыгар. Бирок бир убакытта кайра эле ушул оюнду улантып бир ойной турган бир убакыт келет да, казак менен эле. Ошол маалда бизди казак эли кайра эле жаман көрбөсүн, жакшы маанайда тосуп алсын дегенчи. Мисалы бизди аябай жакшы маанайда тосуп алды, аябай сыйлашты, сый көрсөтүштү. Анан Көкбөрүнүн айынан эл жаман көрүшпөдүн бири-бири менен. Оюнчулардан балким байланышкандар болуп, же болбосо бир пикир алышкандар болдубу андан кийин сиздер менен? Жок, андай деле болгон жок. Биз ойнодук, уттук, анан бүт ошо полияда калды кетти. Үй бүлөңүз жөнүндө да бир аз сурагым келип турат. Баягы жыйынтыгында үй бүлөлүүсүз, канча балаңыз бар? Ооба, үй бүлөлүүмүн. Өзүм 6 бир тууганмын. Үйдүн эң улуусумун. 2 иним бар, 3 карындашым бар. Бир карындашым Кушчубай Илис уулу. Ошол менен бир тууган күйөө балам. Ошол ада ынтымак командасында ойнойт. Буга чейин ойноп, бир аз жаракат алып ойнобой калды, Данияр Искендеров деген.
Ал дагы менин бир тууган күйөө балам, бир карындашым ошол ада ынтымак командасынын мүчөсү болчу. Былтыр мурдагы жылдары. Дагы бир күйөө балам бар, эми ал Көксайда. Ушул Көксай деген айылда. 3 күйөө балам бар. Өзүм үй бүлөлүмүн. 2 уул, 1 кызым бар. Кудай билсем, Эң негизги күйөө армандарыңыз, анан негизги күйөө армандарым. Сиздин балдарыңыз буюрса келечекте ушул көкбөрүүчү болом деп калса, сиз колдойсузбу? Ооба, мен кайсы тармакта кызыкпасын, кайсы тармакка багыт албасын, аркасынан түрткү болом алардын. Мен институтта бияка барып окуйм деп атса, бияка кайрып көкбөрүүчү бол дебейм да. Окуйм десе окуй турган жака, иштейм десе иштей турган жака. Көкбөрүүчү болом десе, албетте көкбөрүү жака эми болушунча күч аракет салам. Эми кайсы тармакта болбойт. Өзү тандайт экен. Өзү тандайт. Ошонун аркасынан дем күч да. Анан баягы блиц сыяктуу бир-эки суроо берейин сизге. Азыркы учурдагы Кыргызстандын премьер-лигасындагы топ 3 клуб деп кайсыларды айтасыз? Норус турнир болгондо жакшы болмок экен. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Так айтып коет элем десек. Так айтып коет экен. Азыр Сары Өзөн, Достук, Ынтымакта. Үчөө, эң мыкты 5 аттар кайсылар деп айтасыз? Эң мыкты 5 ат деп Аватарды айтам. Намыс командасындагы Фаворит деген ат бар. Ошол. Достук командасында Нурзаман деген ат бар. Бизде Мустанг деген ат бар, жел таман деп коет. Сары Өзөндөн Крас го. Крас, Анан оюнчуларды бир азыркы мыктылар дебей, мындай эме деп сурайынчы сизден. Келечекте өсүп келаткан оюнчулардан бир оюңузга келсе бир 3-өүн, 4-өө, 5-өүн тизмектеп бере аласызбы? Буюрса ушулар аябай мыкты оюнчу болот деп. Көрүнүп калгандарынан Биз көрүп биле жүрөбүз жаш балдардан. Дастан Нарындан намыс командасында ойнойт. Көлдөн Байыш деген бала бар экен. 2002-2003 жылкы. Байтегин деген бала келат бизден. Ада 2004 жылкы бала. Өмүрбек 2001 жылкы бала булар. Айдар билесиздерби? Айдаркан 2004 жылкы будан ынтымак командасында. Эми ушул балдар, Исхак бар. Айдарканды биз да сизден эле эмес, буга чейин да 1-2 кишилерден угуп калдык баягы. Буюрса ушул ынтымактын келечегине жакшы жигиттерден болот окшойт депчи. Эми азыр айтып берсек көп эми, бирок мен ушул 5-6 баланы азыр команда дейм алдыңкы саптарда турат да ошол балдарчы. Анан эми анын артынан дагы ошондой эле, бирок эми анын артынан да чагып аткан балдар көп. Бирок эми айтылбай калса Азыр эстегенибизди эле айттык. Жаман көрбөсүн эми, бирок көп да мыкты балдар. Баягы эң мыкты деп айтпайын, эми легенда оюнчуларданчы мыкты десең сиз айткандай таарынып калбасын, бирок сиз көбүрөөк кызыгып оюндарын көргөн оюнчулар кайсылар? Легенда оюнчулар деп Эшип Карпбек байкебиз бар. Улан Кыбыраев деген байкебиз бар. Рустам Тыналиев бар. Мурунтан көрүп жүргөн ушулар. Нурманбет Койтикеев деген байкебиз бар. Ушул байкелер мурун чабыш жүргөндөр, азыр андан кийинкилер эле Сейитбек, Анарбек уулу, анан Манас. Ушулар го. Орто муундардан, азыркылардан булар, Азыр күнгө чейин мыкты болуп келаткан ушулар. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп бергениңизге, бизге бир экелөө жакшы маек куруп бердиңиз. Сизге бир рахмат. Эркин убакыт суналып, кайрылууңуз болсо көрүүчүлөрүбүзгө бир сөздөрүңүз менен. Жалпы эле ушул көкбөрү эмес, спорт сүйүүчүлөрү. Спорт бул Кыргызстанды бир дүйнөгө таанылта турган бирден бир себепкер ушул спортта. Баарыбыз тең эле ушул спортко кызыгайлы. Азыр көрүп атабыз, билип атабыз, эмне гана болуп атат Кыргызстандачы. Эмне деген нерсе болуп атат. Таң каласың. Балдарыбыз айрыкча ошол нерседен
алыс болуунун бирден бир себепкери ушул спортта. Спорт жакка көп басым жасап, спорт менен жаш балдарды өнүктүрөйлү. Эң кереги бизге ушу Кыргызстанга эң кереги спорт, илим, билим деп коет. Ошол жакта көп багыт алып, жаштарды ошол жака үгүттөп, жаштар Кыргызстандын келечеги, жаштар биздин келечек. Ошолорго жакшы үлгү болуп, жакшы тарбия берели. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сизге рахмат дагы бир жолу. Ушул жакынкы учурда биздин Көкбөр оюну кайрадан баягы мыкты деңгээлде жанданып, сиздердин мыкты оюндарга күбө болуп жүрөр эле. Бардык оюндар буюрса алдыда ушундай ашыкча кырсыгы жок өтүү насип болсун. Көрөрмандарыбызга болсо биз менен бирге болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу. Каттала элек болсоңуз катталыңыз, пикир калтырыңыз. Кайрадан ушундай бир жакшы инсандар менен маектешүүлөрдө жолукканга чейин аман туруңуз дейбиз.